Вашингтонда мектептеги билим берүүнү трансформациялоо боюнча Алтын казык мамлекеттик жаңы программанын бет ачары болду. Google глобалдык корпорациясынын Вашингтондагы кеңсесинде өткөн иш-чарага Дүйнөлүк банктын, Азия өнүктүрүү банкынын, Европа биримдигинин, Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун, билим берүү боюнча глобалдык өнөктөштүктүн жана башка көптөгөн эл аралык өнөктөштөрдүн өкүлдөрү катышты. Президент Садыр Жапаров мектептердеги билим берүүнү трансформациялоо боюнча жаңы программаны ишке киргизди. Анда адам капиталына инвестиция салуу боюнча жакынкы 10 жылга эң амбициялуу максаттар коюлган. Программа Алтын казык деп аталды. Анткени адамдык капиталга инвестиция салуу биздин негизги багытыбыз, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы Бишкек шаарындагы шаардык мектептердин биринин базасында Google мектебин пилоттук долбоор катары жакынкы арада ишке киргизилерин, ал билим берүү боюнча Google куралдарын толугу менен ишке ашаарын кошумчалады. Google компаниясынын өкмөт менен байланыш жана коомдук саясат боюнча вице-президенти Марк Исаков өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө даяр экендигин билдирди.